действующий чемпион Азии, действующий чемпион мира. Появляется, друзья, Джоломан Шаршенбеков на ваших телеэкранах. Ну и, конечно же, трибуны арены Жашылка Учкемпирова болеют за нашего борца. И, ну что ж, удачи нашему парню. И я думаю, что сегодня у нас есть прекрасная возможность в очередной раз гордиться нашим спортом. Ооба, Джоломан Шаршенбеков Кыргыз спортунун жылдыздуу өкүлү, Кыргыз элинин сыймыктуу уулу. Акырындап килем ортосуна жакындап келе жаткан маалы. Ооба, кесипешин белгилүү өттү. Учурдагы дүйнө чемпиону, учурдагы Азия чемпиону, ошол мезгилде 2022 жылдагы бүткүл дүйнөлүк күрөш биримдигинин версиясы боюнча дүйнөнүн эң мыкты балбаны. Андыктан Джоломан Шаршенбеков ушундай статустун алдында килем ортосуна көтөрүлүп жаткан соң сөзсүз түрдө өзүн максималдуу түрдө мыкты деңгээлде көрсөтөт деген ниетибиз бар. Анын атаандашы мынакей түштүк кореялык Хан Же Чоң дагы бир күчтүү балбан. Бүгүн айрыкча бул Азия чемпионатында өзүн мыкты деңгээлде көрсөтө алды. Анын финалга чыгышы буга далил. Түштүк кореялык балбан жарым финалда дал ушул Эрнур Фидахметовду утуп алса, ага чейин Ли Гуоцаону утуп эки беттештен финалга жете алды. Азыр Хаким Махмудов легендарлуу машыктыруучу, көптөгөн чемпиондордун машыктыруучусу, ошол мезгилде Джоломан Шаршенбековдун жеке машыктыруучусу жана Азат Эркинбаев мынакей балбаныбызды жетектеп чыккандыгын көрдүк. Ийгилик каалайлы, Джоломан, жалпы кыргыз эли сенден алтын медаль күтөт. А сен аны алганды өтө жакшы өздөштүргөнсүң. Но он уже заставил нас привыкнуть к этим золотым медалям. 86-летний Хаким Махмудов в углу у Джоломана Шаршенбекова, личный тренер. Ну и начнем. В красном трико Джоломан, в синем трико Чунг. Весовая категория до 60 килограмм. Конечно, очень явный, яркий фаворит Джоломан Шаршенбеков. У Чунга нет больших побед на международных турнирах. У него бронзовая медаль в прошлом году, позапрошлом году на квалификационном турнире олимпийском. Так, в целом, больших побед нет. 28 лет ему. Старше нашего борца. Но, конечно, у Джоломана опыта намного больше. Чуть выше Чунг. Джоломан сейчас спокойно работает. В низкой посадке. Проходит 1 минута. Пока что без активных действий. Идет борьба сама за захват. Пока Чунг оказывает противостояние нашему борцу. Пытается вытолкнуть Эси. Ну и, безусловно, 4 балла получает Джоломан Шаршенбеков. На границе ковра. Тут поработал Джоломан. Азыр кыргызстандык балбан 4 упай иштеп тапты. Джоломан эң бир маанилүү учурда бул упайды алууда жана кыргыз балбаны активдүүлүгүн токтотпойт. Ошол мезгилде Чунг дагы бир аз активдүүлүктү кошушу керек. Себеби азыр Джоломан Шаршенбеков активдүүлүктү күчөтө олтурса, анда ортодогу калыс пассивдүүлүгү үчүн кореялык балбанга эскертүү иретинде кыргыз балбанына 1 упай берет. Жана бул 5-0. Өтө ишенимдүү түрдө Джоломан жана азыр партерде 2 нокаут жетиштүү кыргызстандык спортчуга өзүнүн карьерасында 2-нчи рет Азия чемпионатын утуп алууга. Джоломан негизинен 3 жолу финалга чыккан, анда бир гана жолу чемпион болгон былтыр. Кеттан да азыр көрөлү. Джоломандын партерде мыктылыгын өтө жакшы билебиз. Ой, бул 4 упай жана беттеш бүттү негизинен. 2 упай берди, каптал калысы дагы көтөрүүдө. Эмне болду? Челлендж. Көк бурчтан чыккан калыста балбандын машыктыруучулары азыр челлендж алууда. Көрөлү. Джоломан Шаршенбеков өзүнүн жеңишине өтө ишенимдүү түрдө. Ортодогу калыс 4 упай көрсөткөн, каптал калысы 2 упай көрсөттү, бирок башкы калыс 4 упай деп баалаган экен. Челленджди көрөлү демек азыр. Эмне бар бул жакта? Джоломан уже флаг просит. В принципе, верит в то, что рефери не поменяет свое решение.
азыр сүйлөй тургалы. Четыречка. Челлендж лосто, урматтуу бекендештер. Жоламан Шаршенбеков Азиянын 2 жолку чемпиону. Как-то буднично это получилось, очень спокойно. Джоломан Шаршенбеков забирает золото чемпионата Азии, с чем мы его, конечно, поздравляем. Поздравляем весь наш народ с этой золотой медалью. И, конечно, круг почета Джоломана с флагом нашей страны. И сейчас он благодарит своего тренера сразу же, Хакима Махмудова. Ну и с флагом давайте мы это посмотрим. Безусловно, уже совсем скоро будет звучать гимн нашей страны. Эмоция мурункуда эмес Вообще нет. Жоламанда. Вообще Жоламан алтын алып бул Азия чемпионатында дагы өтө ишендүү түрдө жеңишке жетти. Куттуктайбыз. Тынар Шаршенбеков Справа. Жоламандын атасы жанында турат. Чоң атасы бул Азия чемпионатын көргөнү арттыр. Хаким Махмудов легендарлуу машыктыруучу, ошентип өзүнүн тарбиялануучусу шакирти менен Астананын чок ортосунда мынтип кыргыздын туусун желбиретүүдө. Да, Хаким Махмудов, конечно, второй отец для Джоломана. Человек, который в свое время Джанарбека Кенджеева тренировал, воспитал. И Джоломан Шаршенбекова довел до этого уровня. И вот в столь преклонном возрасте, 86 лет, он сейчас пробежал Джоломан. Ну и сальто, конечно, будет. Ай, как красиво. Бул жерден алынган кадрларды көрөбүз жакында. Буюрса жакшы кадр алынды деген ниетибиз бар. Ошол эле бүткүл дүйнө күрөш биримдигинин туркиялык фотографы ар дайым ушул Жоламан жеңишке жеткенде анын сальтасын көтөрүн да өз сөзүндө айткан жайы бар. Эмне дейбиз? Кыргызстандын капчыгына 2-чи алтын медаль түштү. Кудайга шүгүр. Мына ушундай жылдыздуу балбандарыбыз, мына ушундай балбандарыбыз негизинен бар экенине кыргыздын уулдары дүйнөлүк деңгээлде, азиялык деңгээлде топ жарып чыгарын биз буга чейин эле билгенбиз, дагы бир жолу ынанып отурабыз. Бардык машыктыруучулар штабына, ошол мезгилде Жоламан Шаршенбековдун жакындарына, ата энеси, туугандарына баарына ыраазычылык билдиришибиз керек. Алардын жардамынын алдында мындай дүйнөнү дүңгүрөткөн балбандар пайда болууда. Жана урматтуу бекендештер, биз азыр сиздер менен токтобойбуз. Алдыда Кудай буйруса дагы медальдар көп болот. Раззак Бейшекеев